Саламатсыздарбы көрөрмандар, сиздер менен кайрадан трибунада түз эфирде жүз көрүшүп жатабыз. Адам өмүрүнө эң кооптуу жагдайлардын бири жол кырсыктары жана жол эрежелердин бузулушу. Биз бүгүнкү программада, бүгүнкү чыгарылышта Ош шаары жана Ош облусунда жол кырсыктары боюнча абал кандай, алардын себептери кандай болуп жатат, ошол эле учурда алдын алуу жагдайларында кызматкерлер кандай тартипте өз иштерин алып барып жатышат. Мына ушул маселеге токтолобуз. Эскерте кетели, биз түз эфирде болгондуктан биздин WhatsApp номер сиздер үчүн иштеп жатат. Экрандагы WhatsApp номерге эгерде ошол жол эрежелери боюнча, жол кырсыктары боюнча өзүңүздүн суроолоруңуздар болсо, сунуштарыңыздар болсо, анда бизге жазып калтырсаңыздар болот. Биз эфирдин жүрүшүндө сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет жасайбыз жана эскерте кетели, биз эч кандай аудио чалууларга жооп бере албай калабыз. Ошондуктан сизден бир гана WhatsApp'та жазуу түрүндө билдирүүлөрдү күтүп калабыз. Анда эмесе биз бүгүнкү ошол программага келген конокторубуз менен сиздерди тааныштыра кетели. Замирбек Бакыев, Ош облустук жол кыймылы коопсуздугунун бөлүмүнүн кызматкери. Кош келдиңиз. Ошондой эле бизде конокто Кубанычбек Камчыбеков, Ош шаардык кайыл кызматынын басма сөз ага тез көчүсү. Саламатсызбы, кош келдиңиздер. Негизи программабызды эми жыл жыйынтыкталып жатат, 2023 жылдын буюрса 10 айындагы кызмат убакытты өткөрдүңүздөр. Анан 10 айдын ичинде негизи Ош шаары менен облусун алып карай турган болсок, өткөн жылдагы албетте салыштырып, абал кандай, мисалы жол кырсыктары боюнча статистика менен балким келтирип бересиздер. 10 айдын жыйынтыгында кандай жыйынтыкталып жатат? Жол кырсыктары, жол эрежелеринин бузулушу. Кимден баштайбыз? Замирбек мырза, сизден баштайлыбы? Болот. Баштай берсеңиз болот. 2023 жылдын 9 ай 20 күн ичинде бизге салыштырмалуу 570 жол транспорт кырсыгы катталган Ош облусунун аймагында. Былтыркы жылга салыштырмалуу -7ге азайган жол транспорт кырсыгы. Ушул мезгилинен салыштырмалуу? Ушул мезгилде 9 ай 20 күн ичинде. Ал эми каза болгондор саны 84, былтыры быйыл 81, -3 учурга азайган. Жарат алгандардын саны болсо 940, -49 учурга азайган. Жол транспорт кырсыгынан жарат алгандардын, жарандар алгандар боюнча. Эми бул боюнча айта келсек, жол транспорт кырсыгынын алдын алуу жана болтуруу максатында ар түрдүү рейдтер жана иш-чаралар жүрүп жатат. Негизи ошол статистиканы айттыңыз, ооба, өткөн жылдагыдан аз, мисалы 10го жетпеген аз. Бирок сиздердин баягы жыл башында кандайдыр план болот, мындай жакшы иш алып баралы же көрсөткүчтү жакшы кылалы деген пландан кандай жакшы деп бааласак болобу? Кырдаалды же дагы деле мисалы жол кырсыктары же жол эрежелеринин бузулушу мындай орчундуу көйгөй боюнча калып жатабы? Облус боюнча алганда. Эми буну аз десек деле болбойт эми. Чындап эле иш болуп атат. Бирок эми былтыр жылга салыштырмалуу кыйла жакшы. Айдоочулар тартиптери, жол эрежелери. Жол эрежелерин бузган айдоочулар бирок көп. Себеби транспорт да көбөйдү, жолубуздар, жолдорго жол эрежелерге баш ийбейт айдоочулар. Ошол себептен жол эрежесин бузган айдоочулар көп. Былтыр жылга салыштырмалуу. Көйгөй боюнча калып жатат, демек. Кубанычбек мырза, сизде? Ош шаарынын аймагында азыркы күндө ушул 9 ай 20 күн ичинде өткөн жылга салыштырмалуу 300гө чукул жол эрежеси катталган болсо, анын ичинен 23%га төмөндөтүү бар. Өткөн жылга салыштырмалуу. Андан сырткары жарат алгандардыкы дагы 13%га аз. Бирок тилекке каршы өткөн жылы жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарынан каза болгондор жок болчу. Быйыл 6 жаш өспүрүм жол кырсыгынан каза болду. Жалпы статистикага таянып айтсак, Ош шаарында мыйзамдар, жаңы мыйзамдар күчүнө киргенден бери Кыргыз Республикасында жалпы статистика төмөн. Масс абалда 70 азыркы учурда 300гө чакын айдоочунун айдоочу көлүгү соттолгон, ажыратылган болгон болсо, өткөн жылы жок болчу. Быйыл ушул берене боюнча негизи элдерге түшүнүктүү болгондуктан масс абалдууна башкарган төмөн. Бирок ошол эле учурда жолуна кырсыктарында масс абалда жолуна кырсык кылгандар да бар. Шарттап себеп болгондар. Бул жерде айтып кетиш керек, мына жаңы мыйзамдардын тийгизген таасири өтө чоң. Мурдагы мисалы үчүн карама каршы багытка чыккан 5,5 болсо, быйыл 15,5 миң
15 000 болгондуктан көп ошол бир нарушение кылганын экинчисине кылбай атат. Негизги жалпы Ош шаарындагы абалда жолуна кырсыктары өткөн жылкыдан төмөн. Анан азыр сиз сөзүңүздү айтып өттүңүз, баягы жаш балдардын катышуусунда же жаш балдар жабыркаган, каза тапкан депчи. Чын эле азыр мындай коомдо негизи Ош шаары облусун алып караганда өспүрүмдөр, жаш балдар катталган кырсыктар көбөйдү деп айтылып жатат. Эми биз расмий статистика эмес, эл арасындагы мындай айтылып жаткан көйгөйдү айтып жатабыз да. Азыр эми өзүңүз дагы ошол былтыр жок болчу, быйыл тилекке каршы статистика расмий катталды депчи. Анан эмне себеп болуп жатат да? Мисалы былтыр бул жакшы көрсөткүч, былтыр катталбады, мисалы жаш балдар же өспүрүмдөр, жаш тилектер жол кырсыктарынан жабыркабады, бул албетте жакшы көрүнүч. Бирок быйыл тилекке каршы маселе бар. Бул негизги арасынан 6-нын 5 жаш өспүрүмдөр бул жөө өткөлүүдөн өтүп бара жаткан окуучуларды сүзүп кеткен учурлар. Бул дегенин айтып кетсек, бул Ош шаарындагы айдоочулар жөө адамдарды өткөзбөй койду. Демек, баары бир жакка шашып бара жатат. Жумушка, жумуштан келген же бир жерге шашып, ушул жоопкерчиликти сезбей калды. Ушул андан сырткары, бул бир жагын деле карабаш керек. Бул экинчи жагы себептердин бири. Экинчи жагы ата-энелер өзүнүн балдарын көңүл бурбай атат. Ошол мектепке таштайт, анан түштөн кийинкисинде өзүнүн жолу менен келе бер дейт. Эми албетте ал 1-класстан баштап 5-класска чейин, негизи статистикада ушул 5-6 класска чейин. Булар ушул окуучулар көбүнчө кичинекей болгондугунан жолуна кырсыгына көп кабылат. Себеби билишпейт, мисалы жолдо жүрүүнү эле. Жок, андай эмес. Жолдо жүрүү эрежесини Ош шаарында дагы, Ош облусунда дагы күнүгө ар бир мектепке бөлүнгөн кызматкер 7:30 барабыз, түштө анан кечинде барабыз. Андан сырткары сабак өтөбүз. Жок, ошону бала өзүнө сиңирип бүттүбү деген маселе да. Бул мындан караңыз, эми бул жерде сөздүн негизги маңызы 6 жолуна кырсыгынан 5 окуучу пешеходдон өтүштү билген. Өтүп бара жатканда ошол жерден пешеходдон өткөзбөй коет атпайбы? Айдоочу тарабынан. Айдоочу тарабынан. Ошон үчүн алардын өмүрүн алып келди. Эми бул жерде айдоочуларда бир аз жоопкерчилигин мына жакынкы араларда мына сайтка чыгарып, ошол адам сүзгөндөн кийин кайсыл жакка барышын түшүндүрүп чыгардык. Мына 2 ай камалды, экинчиси дагы 2 ай камалды. Ошону уккандан кийин бир аз артка кайтабы деген ниеттер бар да. Дагы кандай себептер болуп жатат? Ошондо жөө өткөн айдоочулардын кой бербей койгон күнөөсү? Негизги эле ошол. Андан сырткары, мына көп ата-энелер балдарыны мектепке алып бара жатканда жана бир жакка алып кетип атканда транспортировка болуп аткан учурда алдыга отургузуп алган учурлар бар. Алдыга отургузганда ал жаш баланы айдоочу корун таккан учурда дагы жаш бала ошол жолуна кырсыгында көбүрөөк жабыркап калып атат да. Анан мына жакында бир жаш балдарды сабактан кийин дагы көзөмөл болбогондуктан ошол үйүнөн сырткаркы жерде ойноп, самокат тебе коюп, велосипед тебе коюп, чоң жолго чыгып кеткен учурлар да бар да. Негизи алдыңкы орундукка мындай отургузбоо керек же отургузганга да чара бар деп мыйзамда биз тескей алабызбы? Негизи мыйзам боюнча ошол жаш балдарды алдыга 12 жашка чейин отурганга болбойт. Ага протокол түзгөн сайын ошону карабастан айдоочулар мектепке чейин эле алып алайынчы, мен балам да бул, мен балам сен эмне кыласың деген мындай жоопкерчиликти сезбей атат адам. Айып бул төлөнүүчү нерсе. Канча сом? Мисалы үчүн 3000 сом. 3000 сом? Айып бул төлөнөт. Адамдын өмүрүнөн кымбат, аны сезбей атат да көбүчү. Замирбек мырза, облуста кандай болуп жатат? Эми жана эфирдин сыртында да өзүңүз айттыңыз, мисалы ошол эле жаш балдар дегенде мектеп окуучуларын элестетебиз, анан ошол жолдун боюнда дагы жайгашкан мектептер бар экенин, маселе орчундо экенин айттыңыз эле да. Облуста негизи абал кандай? Бизде Ош облус аймагында жаш бала катышуусу боюнча жол кырсыгы төмөн. Бул боюнча эртең биздин кызматкерлер иш алып барат. Мектептердин алдында, мектептен чыкканда, обед учурда, экинчиси менен окугандар кечкисинде иш алып барат. Сөзсүз мектепке кирип, сабактарды өтөт. Мектеп окуучулары менен, ата-энелери менен. Ошол жерде ата-энелер менен биз эскертебиз ата-энелерге. Сөзсүз түрдө 1-класстан 4-класска чейин ата-энесинин коштоосунда мектепке келип, кайра алып кетиңиздер деп туруп ата-энелерге эскертебиз. Жоопкерчилик аларда демек. Жоопкерчилик ата-энелерге милдеттендиребиз. Эми себеби бул жаш балдар оюнга тойгон эмес балдар булар. Мисалы наркыбетке бир топ же достору болсо ошол жака чурка берет. Ошонун алдын алыш үчүн
ошо ата энелерге милдеттендирип ошо мектепке келип эртең менен окууга анан кайра алып кетүүсүн эскертебиз. Себеби бул жол транспорт кырсыгын болтурбоо жана алдын алуу максатында иш-чаралар. Анан акыркы учурда эми эмне мисалы жаңылык болсо же коомдо кандай окуя катталып жатса сөзсүз түрдө социалдык тармактардан көрүп карабадыкпы? Анан ичинде баягы жол унаа кырсыгына айдоочу болгон себепкер адамды сүзүп кетип же анан ошол жеринен качып кеткен сыяктуу көп мындай окуяларды көрүп баштадык да. Негизи мындай облуста, шаарда чын эле мындай жоопкерчилигинен мындай качып же бир адамды жабыркатып койсо же каза тапса качып кеткен учурлар, жоопкерчиликтен качкан учурлар көппү? Негизи Ош шаарынын аймагында биз ушул сиз айткандай соц тармактарга чыгарып түшүндүргөнүбүзгө карабастан ушул болбогон бир аз чыгымды деп ошол жолуна кырсыктарын кылып туруп качып кеткен учурлар бар. Андан сырткары жарандарды дагы койдуруп кетип качып кеткен учурлар бар. Эми азыркы учурда заманбап талабына жараша санарип камера бардык жерде бар. Ош шаарында жолдун баарын көзөмөлдөп турабыз. Ошол жерден таап келгенден кийин айттың кылат, мен аны билген жокмун деп. Негизи өзү билген болсо ошону алып барып ооруканага көрсөткөн, анын абалы жеңил демек да тергөөдөнчү. Раз качып кеткенден кийин анын айдоочу куөлүгүнөн иш айтылет. Быйылкы жылдын эсебинен канча ушундай качып кеткен, жоопкерчиликтен качкан жарандар жалпысынан жазага тартылды же кайра табылып? Жалпысынан айдоочу куөлүгүнөн ажыратылган 300гө чукул. Бул мас абал менен кош эсептеген. Анын ичинен бир 20га чукул, 20га жакын айдоочу ушу качып кеткендерди тергөө тарабынан, анан сот тарабынан ушу биз сунуш берип, айдоочу куөлүктөрүнөн ажыратканбыз да. Самир мырза. Биз Ош облусунун аймагында 14 учур катталган, бул жол транспорт кырсыгыны кылып, анан качып кеткен айдоочулар боюнча. Бул боюнча сөзсүз эле камералардын жардамы менен бул автоунаалар табылып, баардык автоунаалар боюнча чаралар көрүлгөн. Тийиштүү чаралар көрүлүп, айып акчаларына или айдоо өкмөттөрүнөн ажырагандар болгон. Качып кетүү учурлары деле демек катталып турат, Катталат. Анан жана ошол эфирдин башталышында айттыңыз эле, баягы күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атабыз депчи. Ушул айдын башында дагы Ички иштер министри ошол айрыкча жол кырсыктарын болтурбоо боюнча кеңешме өткөрүп, анан айтты эле да, күчөтүлгөн тартипте иш алып баруу милдеттендирилсин депчи, эми Кыргызстан боюнча. Эмне иш алып барылып жатат министрдин тапшырмасынан кийин? Бул күчөтүлгөн тартиптер боюнча министрдин буйругунун негизинде 2 смен иштейбиз биз Ош облусунун аймагында. Күндүзгү, анан кечки сменде. Бул ар түрдүү иш мерчендер түзүлөт, рейдтер, мисалы, бакус, масабалы айдоочу масабалы ролу башкаруу, ылдамдык, ошонун рейдтер, ар түрдүү рейдтер түзүлүп, иштер алып барылат бул боюнча. Кубанычбек мырза. Ош шаарында бул өзүңүздөр белгилүү болгондой ички иштер министрлигинин буйругунун негизинде бизде деле ошондой рулда, анан Куртой, Маяк, андан сырткары тиешелүү рейдтер өтөт. Андан сырткары мына өзүңүздөр белгилүү болгондой жолуна кырсыктарын анализдеп, Ош шаарынын кайсыл көчөсүндө көп жолуна кырсыгы катталган болсо, ошол жерге кошумча күч каражаттар коюлат. Азыркы учурда 2 смен иштегенине байланыштуу күндүзгү негизги биринчи смена жолуна кырсыктардын алдын ала жол турбоодон сырткары жол тыгындар боюнча иштеп атат. Мисалы, Масалиева Мониева көчөсүндө бир 10 кызматкер азыркы учурда жумуш алып барып атат. Себеби негизги ушул жол тыгыны болбосо, жол эрежеси да бузулбайт. Негизи жол эрежесин бузган адам жол тыгынын пайда кылат. Негизи жоопкерчилик ошодо. Андан сырткары мына мектептерге август айынын 28-inde ушул жалпы 82 мектепке 82 кызматкер бекиткенбиз. Булар жуманын 3-күндөрү сөзсүз жол эрежеси боюнча сабак өтөт. Андан сырткары ошол уголок ПДД деп коебуз. Ошол жол эрежесинин бурчун боюнча анан кийин инспектордун жаш досу деген ушундай конкурс, светофор майрамы, жарык бол деген акцияларды өткөзүп, ушул негизги эле ушул Ош шаарында жолуна кырсыктардын алдын алуу, агитация, пропаганда иштерин көбүрөөк жүргүзүп турат. Бирок ага карабастан эми ата энелеринин конференциясына барып дагы
ата-эне катары дагы сүйлөп, анан кызматкер катары да сүйлөп түшүндүрүп туруп атабыз да. Азыр мониторинг талдоо жүргүзүлөт деп атпайсызбы? Кайсыл шаардын кайсы тилкесинде көйгөй көп катталат, ошол эле учурда баягы кандай десем кезек күтүү, айдоочулар баягы жол тыгыны катталат деп. Азыр Масалиев көчөсүн айттыңыз. Андан сырткары кайсыл жерлерде көйгөй бар? Маселе чечилип жатабы? Мисалы, айрыкча мындай частьпик деп белгилenen айтып коебузбу? Анан Ош шаарынын көп эле жеринде биз билгенден баягы унаа кезек күткөндөр аябай көп эле мындай күн сайын эле катталып турат да. Жол унаа кырсыктардын алдын алуу жана жол тыгындарын азайтыш максатында Ош шаары мэриясы менен биргеликте Курманжын Датка көчөсүн бир багыттуу жол кылдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Андан сырткары Ленин көчөсүн да бир багыттуу, ошол акыркы Ленина 8 мартка чейин бир багыттуу кылып жол унаа кырсыктарын жана тыгындарын азайтууга болуп атат. То есть иш болуп атат. Андан сырткары Масалиева көчөсүндө азыркы учурда өзүңүздөр белгилүү болгондой Ош шаары мэриясынын үстүндө жөө өтмөк жана жер асты жолдору боюнча проект түзүлгөн, жакын арада ишке түшөт. Тыгындары, жол тыгындары ошондо кескин азаят. Мына бул азыркы жол үстүндөгү өтмөк курулду Масалиева Наваев көчөсүндө. Ошол жерде 100% жол унаа кырсыгы дагы, жол тыгыны да токтоду. Жол тыгыны катталып атат. Жок, кечинде катталды. Биз себеби эми баягы жумушка барып келген жолубуз ошол катталып атат да. Катталып атат. Эми ал айдоочулардын күнөөсү менен. Жөө адамдар ол жерден мурда билесиздер да, көбөтчү эле окуучулар. Ооба. Ошол жерден азыр өтпөй калган. Окуучулар албетте өтпөй калды, эми баягы курулуштан. Бирок маселе бар. Маселе сөзсүз бар. Жумуш болгон жерде сөзсүз болот. Мына бүгүн ошол айтып кетейин, Наваев мектеби менен Салижан Шарипов мектебиндеги жөө адам өтүүчү өткөлүнү сунуш берип, эртең саар менен 9-да жөө адам өткөлүн жаптык. Демек, Масалиева көчөсүндө ал жеринде жөө адам өтпөйт эми. Бардыгы жөө адам өтүүчү өткөлүдөн өтүп келишет, үстү жактан. Замир мырза, негизи облусту алып караганда жол кырсыктарына көбүнчө баягы айдоочулардын карама-каршы тилкесине чыгуу, мындай алып караганда балким эми сиз дагы аныкыраак себебин айтарсыз, карама-каршы тилкеге чыгуу себеп болгону айтылып келет да. Анан бул маселе боюнча мисалы айдоочулар кандай жазага тартылат, айыпка жыгылат же? Анан балким жаза жеңил болуп жатабы же аны күчөтүш керекпи? Маселе канткен жакшырат? Биздики Ош облустунун аймагында айрыкча Бишкек, Ош, Ош Сарташ Эркештам, Ош Разаков көчөлөрү каралат. Бул жерден трассада сөзсүз эми айдоочулардын эми шашкандыгынан карама-каршылыкка чыгып бул жол транспорт кырсыгы кабылышат. Эми жол транспорт кырсыгы кабылган айдоочуларга эми өзүнүн чаралары көрүлөт, административ протоколдор. Мисалы жарандар денелерин жараталып, больницага кайрылса, бул кошумча отдельный чара көрүлөт. Материалдык зыян келтирген болсо, жеңилирээк чаралар көрүлөт бул боюнча. Негизи жаза мындай кандай десек, жетиштүү эле деңгээлде жоопкерчиликти алабы деген маселе да айдоочу. Эмне үчүн мисалы карама-каршы тилкеге чыгууну биз мындай ар бир кездешкен унаада эле мындай кезиктирсек болот, анан айрым учурда чын эле бардыгы бир тарапка шашкандай болот, ылдамдыкты ашырат. Мындай айтканда көйгөйлүү эле маселе да. Бул боюнча карама-каршы тилкеге чыккан сиздерде эле тыныс талдоо жүргүзүлүп турса керек, 15 000 сом айып төлөйт булар. Эми булар жакшы эле, жылдан жылга бул эми азайып атат. Эми айдоочулар эми демек облусту азайганы байкалат, көрүнүш. Пайыз менен айта аласыз бул учур менен? Эми былтырга салыштырмалуу айдоочулар көп протокол түзүлгөн бул боюнчачы. Себеби эми бардыгын тартипке чакырып жана мындай жол транспорт кырсыгын болтурбоо максатында иштер жүрүп жатат. Кубанычбек мырза, ушул айда, октябрда болсо керек, ушул айда Ош шаарында айдоочулук күбөлүгү жок айдоочу баягы окуучуларды сүзүп кеткеничи, алардын бири каза тапкан эле. Негизи бул боюнча маселе кантип чечилди, анан бул канчалык деңгээлде көйгөй болуп атат да? Мисалы айдоочулук күбөлүгү жок эле, унаа башкарып, өз кезегинде жол кырсыктарына себепчи болуп, жол эрежесин бузган учур шаарда. Бул жакынкы октябрь айында болду. Ага чейин ушул окуучулар сабактан чыккан учурда жөө өткөлүдө турган жеринен айдоочу кызыл чыракка өтүп туруп, ушул 3 окуучуну сүзгөн. Натыйжада ооруканада бир аз дарыланып, бирок өзүнө келбестен жаш бала бул жашоодон көз жумган. Бирок бул ага чейин 5 сентябрда жолуна кырсыгын жасап тергөөгө жеткирилген. Арадан 9 октябрда бир ай болгон эмес, кайра эле ошол ролго отуруп,
3 жаш баланы сүзүп жаш баланын өмүрүн алды. Мен айтышканым бул жерде айдоочулук көлүгү жок адам унаа башкарса, мыйзам боюнча ага 15 000 сом гана айыппул түзүлөт. Азыркы учурда ал кыздын башкаруу чарасын Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө иштери жүргүзүп 2 айга убактылуу кармоо чара киргизилген. Ал кыз азыр ошол тергөө бүткөнгө чейин убактылуу кармоо жайда. Самирик мырза, сизге суроо келген, саламатсыздарбы дейт. Түнү жүргөн автоунаалар, чоң автоунаалар дейт. Алардын лампочкаларына жакшыраак көңүл бурсаңыздар, себеби баягы лампочкаларды салышат, встреч келгенде дейт, унаага тоскоол болуп жатат деп. Айрыкча мына облус аймагындагы эл аралык же Бишкек Ош жолундагы маселе боюнча көбүрөөк кайрылган да. Бул боюнча жанагы кытайский ксенон анан диодтуу лампочкалар салып алгандар чындап эле бул карама каршылыгы тилкеде келаткан айдоочуларга көрүшүнө мешайт этет. Бул боюнча сөз көзөмөлгө алабыз. Сиздердин негизи ошол жоопкерчилигиңиздерге киреби ошону көзөмөлгө алуу? Бул боюнча бизде Ким мисалы көзөмөл жүргүзүп жооптуу болуш керек да, ооба маселе жакшырып атат же биз көзөмөлдөп жатабыз деп. Азыр бул негизи бул LED фаралар боюнча жүк ташуучу унаалардын атайын техникалык кароо бөлүмү бар, бирок Ош облусунда да, Ош шаарында да андай бөлүмчө жок. Ал деген техосмотр деп коелу, ал техосмотр жеке ишкерлер тарабынан техосмотрдон өткөн фаралардын ошол LED фара эмес, кошумча коюлгандарын техника абалдан өткөзбөсө, ошо негизинен алар азаят. Ал эми LED фаралар карма каршы багытта адамдын көзүн алгандыгы боюнча бул жеке машиналар эгер техосмотрдон өткөн учуру болгондо ага чара көрсө болмок да. А жеңил машиналар техосмотр өтүү сөзсүз эмес да. Шаардык милицияга суроом бар дейт. Убудун алдындагы тосмолор эмнеге алынбайт, мыйзамсыз турат, кечинеси унаа менен уруу алайын дейсиң, зоргой жүрөсүң дейт. Убудун алдында тосмо жок. Кайсыл тосмону айтып жатат анда? Убудунун баш жагында Алиева көчөсүнө киргенден баштап 5 жеринде тосмо жок. Ал булдан 3 жыл 4 жыл мурда болчу. Ал тосмо жок эч жеринде. Кезектеги көрөрманыбыздыкы бул мындай кеңеш суроо өзүнүн ситуациясына байланыштуу болгон. 2021 жылы 20 мартта жол эрежесин бузуп, милициядан 1000 сом айып алганмын дейт. 3 күндөн кийин терминалдан төлөп, станциясын сактап жүрүп, жакында өрттөп салдым эле дейт. Жакында түндүккө кирсем 1000 сом төлөнбөгөн, дагы 1000 сом пена деп турат. Эмне кылсам болот? Ал кезде түндүк жок болчу дейт. Кимиздер жооп бересиздер? Бул боюнча мен жооп берип коеюн. Бул ошол убакытта азыркы учурда бизге жарандар тарабынан көп кайрылуулар келет. Терминалдан төлөгөн, бирок түшпөй калды дегенчи. Бул жаран айткандай квитанциясы бул айткандай көп сакталбайт. 15 күндө квитанция өчүп кетет. Өзү негизи терминалдык өчүп кетет. Келип, мисалы үчүн Ош шаарынын же Ош облусунун ишканасына келип туруп, ошол өзүнүн паспортун берсе, пин негизинде базадан текшерип туруп төлөнгөн болсо, аны өчүрүп коет. Эгер төлөнбөй, чындап көп терминалдардан, жеке терминалдардан түшпөй калган айыппулдар көп. Азыркы учурда көп катталууда. Саламатсыздарбы дейт. Менин суроом, Россия номериндеги машинага ГБО койдуруп, разрешение алса болобу? Кимиздер жооп бересиздер? Ага болбойт. Буга болбойт. Буга себеби только биздин Кыргызстан номерде жүргөн автоунааларга гана уруксат берилет. Жооп түшүнүктүү болуш керек, биздин жаранга жеткиликтүү эле жооп бериңиз окшойт. Саламатсыздарбы дейт. Машина көбөйдү, жолду салыш керек, коңшу өлкөлөрдөй бир тараптуу жолдорду жасаш керек дейт. Айрыкча Ош, Бишкекте ошондой шарт түзүү керек дейт. Ошондо жол кырсыктары азаят деген өзүнүн биздин көрөрманыбыз сунушун жазган. Бул боюнча толуктооңуз барбы? Ош Бишкек жолу боюнча дейт. Ош Бишкек жолунун негизи айдоочулар айдоо тартибин эле жол эрежесин сактаса эле жолдун кырсыгы азаят. Шашып бара жаткан түнү менен жолго чыгалы, барып кайра кайталы деген айдоочулардын анан жакшы опыту жетпеген айдоочулар карма каршы багытка көзү жетпесе дагы катуу чыгып алып, ошо негизинен жолдун кырсыктары азаятат. Көбөйүп атат. Саламатсыздарбы? Түнкү рейдке канчада чыгышат дейт. Негизи түндөсү рейдтер уюштурулуп жатат деп, менин билишимче ошол боюнча суроо окшойт. Эми биздин көрөрманыбыз толук өзүнүн суроосун жолдоп болуптур. Ошентсе дагы түндөсү айдоочулардын баягы жол эрежесин сактоосу көзөмөлдөнүп турат да. Түнү рейд
Рейд болбосо дагы күнүмдүк иш саат 7-ден тармек 7-ге чейин иш алып барат. Ош шаарында дагы, Ош облусунда дагы, Мас абалда унаа башкарган, одоно мыйзам бузган баардык айдоочу күнүмдүк эле иш болчу. Рейдте бир аз күчөтүлгөн болот. Саламатсыздарбы? Менин правамда 2 ременге айып пул жазылган. Кантип төлөймүн деп өзүнүн суроосун жолдогонда көрөрманыбыз бар экен. Кимиңиздер жооп бересиздер? Бул боюнча ошол правадагы жаран келип туруп бизге кайрылса или Ош шаарына кайрылса, ошол жерде тийиштүү службалар бар, мисалы административный практикалар, ошолор чыгарып берет. Если жазылган протокол жоголуп кеткен болсо, если протоколу болгон болсо, ошол жерде штрих-код бар. Ошонун негизинде төлөсө болот айыппулду. Мен автомашина сатып алганмын, доверенность ишеним катынын мөөнөтү бүтүп калган дейт. Өткөрүп алайын десем, ээси Россияга кетип калган, Россия жаран экен дейт. Азыр кантип өткөрүп алсам болот? 8 жыл болду дейт. Бул боюнча суроону унаа мекемесине бериш керек. Биз машинанын оформлениясы боюнча биз алектенбейбиз. Бирок бир жаран катары жардамдашып койсом болот. Россия жергесинен туруп доверенность жазып жөнөтсө болот. Менин атымдагы баардык юридикалык кызматтарды аткарганга акысы бар деп доверенность жазса, Россиянын доверенность Кыргызстанга өтөт. Негизи биздин кезектеги көрөрманыбыз Ала Бука Чаткал жолунан жазыптыр, бирок сиздерден кеңешин сураган. Саламатсыздарбы? Биз Ала Бука Чаткал жолунун боюнда жашайбыз. Жолдун аркы бетинде балдар бакчасы, берки бетинде мектеп, адам көп кесип өтөт дейт. Бирок жол эңкейиш болгондуктан ылдыйга түшкөн машина, жогоруга чыккандагы машина катуу жүрөт, ылдамдыкта жүрөт дейт. Пешеходдо көңүл бурган айдоочулар аз дейт. Бул жерге лежащий полицейский да койгону болбойт экен. Кандай кеңеш бересиздер дейт. Жол эрежеси боюнча ошол ылдыйга коюлбайт, анан чыгып келаткан унааларга дагы жол эрежеси боюнча тоскоолдук берет кышкы учурда. Ошол Ассаламу алейкум. Кезектеги көрөрманыбыз Б категория менен кайсыл унааларды айдай алам? Портер айдасам болобу дейт. Оор жүк машиналарды айдаганга болобу дейт. Б категориясы менен портер автоунан айдаса болот. Кезектеги биздин көрөрманыбыз Токтогул Чычкан Капчыгай боюнча суроо узатыптыр. Урматтуу көрөрман, биз сизден кечирим сурайбыз, себеби бизге келген бүгүн адистер жол коопсуздугу боюнча Ош шаары жана Ош облусу боюнча гана жооп беришет. Ушул Ош шаары жана облустун аймагында иш алып барышат. Ошондуктан кийин жалпы маселе көтөрүлгөндө буйруса биз сиздин дагы сурооңузга жооп алып бергенге аракет жасайбыз. Дагы бир суроо деп кезектеги көрөрманыбыз жолдогон. Штрафты төлөбөй Москвага кетсе, аэропорттон өткөрөбү, өткөрбөйбү дейт. 3000 сомдон ашкан айыппулдар болсо, Кыргызстандан учууга аэропорттон жана таможнядан өткөрбөйт. Бекер алган билети күйүп кетет. Андан көрө алдын ала чет өлкөгө кетип аткан жарандарга келип текшерип, 14 кабинеттен бизден келип текшерип алса болот. Штрафтар бар же жок. Дарегиңизди толук айтып Ош шаары Касымбек 30 көчөсү, ошол Достук чегара постунун алдында. Анан бул жерде милиция жол коопсуздугу боюнча кызматкерлердин пара алганы боюнча дагы суроолор келген. Бул боюнча Бул боюнча албетте эгер ошол сиздин кызматкер алгандыгы боюнча видео же фото далилиңиз болсо, бизден өзүбүздүн атайын ичкиликтөө кызматына барып кайрылса болот. Же прокуратурага барып кайрылса болот. Албетте же жетекчисине келип айтыш керек. Эгер негизи жол эрежесинде эки эле катышуучу болот. Бири айдоочу болот, анан бири жол кызматкери болот. Ошол жерде эгер айдоочу бербесе, жол кызматкери албайт. Негизи ошол атайын иликтөөлөрдө, изилдөөлөрдө, сурамжылоолордо дагы айтылганда, маселен, пайызы көп болгон, баягы жарандардын добуш бергени. Жол кырсыктарынын катталышында бул жерде коррупция дагы негизги ролду ойной турганы. Бул түшүнүктүү эле болуш керек, жол коопсуздук кызматкерлеринин коррупцияга аралашканы боюнча. Негизи жол кызматкери, кайсы бир ошол жол коопсуздугун камсыздоо кызматкери пара талап кылып же акча алган жагдайда мыйзам чегинде ал кандай жазага тартылат жана шаар менен облусту алганда, мисалы, кызматынан четтетилген же ошондой далилденген учурлар быйылкы жылдын эсебинен болдубу? Замир мырза, сизден баштайлы. Биздин Ош облусунун аймагында мында пара алып, колго түшүп, башка бир мыйзамдар катталган жок. Арыздаптан катталган жок. Бул боюнча пара алып или башка бир неме болгон болсо, сөзсүз түрдө ишинен четтетет.
шаарда кандай болду ситуация? Ош шаарынын аймагында биздин милициянын кайгыл кызматында өзүңүздөр белгилүү болгондой бизде боди камералар бар. Ар бир кызматкердин жумуш алып баруусу 8 саат ичинде баардык кылган аракети боди камерага тартылат. Эгер ошол жаран келип туруп акча алды деп кайрылса, боди камера негизинде бул боди камерада акча алыштан сырткары төшпелигине тосуп койгон учурда дагы ал боюнча жарандан түшүнүк кат алып тиешелүү чаралар көрүлөт. Ушул камеранын мыйзамсыз өчүрүп койгонго ага да чара көрүлөт. Демек, бул камераны үзгүлтүксүз бул эч кандай тоскоол жарата албайт. Эгер ошого карабастан кызматкер акча талап кылган болсо, 102 ошол жерден 102 чалып, фото же видео фиксациясын көрсөтүп тергөө өткөзүп берсе болот. Бирок быйылкы учурдан биздин милициянын кайгыл кызматында пара менен шектелген кызматкерлер жок. Өткөн жылдары болдубу маселен? Бизде түзүлгөндөн бери болду дейик. Такыр боло элек, Канча жылдан бери болот ошондо? 2020. 3 жылдан бери такыр пара талап кылган кызматкерлер расмий аныкталган. Эми болду, эми келипки жарандар шек жаратып акча алды дегендер болду, бирок аны тергөөнүн негизинде, ичкиликтөө кызматтын негизинде тергегенден кийин ал жарандын кийин өзү арызынан кайткан учурлар бар. Мисалы үчүн мен аны коркуп жине тийип, мен атайын протокол жазып койгон үчүн жиним келип айттым эле деген шарттар, фактылар да бар да. Демек толук далилденбеген учурлар бар. Толук далилдей албаган да. Саламатсызбы дейт. Масалиев көчөсүндөгү Набай мектебинин тушундагы жөө өтмөктү жана 18-мектептин тушундагы жөө өтмөктү жаап салса болмок, себеби жол чырактуу өтмөктөр жакын эле. Бүгүн азыр сизге айткандай, саат менен 9-да ошол жерде 2 өтмөктөн жаалат. Өтмөктүн чиймелери да өчүрүлүп, ал жерде ушул Масалиев Монуевадан баштап Масалиев Райымбекова чейин бир да адам өтүүчү өтмөк болбойт. Тосулат. Саламатсыздарбы дейт. Ошалай жолундагы чоң КАМАЗдар бири-бири менен баягы кезек алып өтүшөт, алгон алып өтүшөт деп атат. Унаалардын айынан адамдардын өлүмү дагы көп болуп жатат. Видео камераларды иштеткилечи деген суроо келген. Бул Ош Сарыташ Эркештам автоунаа жолундагы камералар орнотулган. Бирок бул азыркы учурда бул ишкана соттошуп атат. Качан толук бул иштейт, дагы иштеген учурда дагы кошумча маалымат беребиз, бирок азыркы учурда иштей элек булар. ГАИ кызматкерлери каалаган жерде тосса боло береби дейт. Шаардан баштайлы. Ош шаарынын аймагында 7 тилкеге бөлүнгөн пост бар. Ал посттун аймагындагы тилкенин ичиндеги каалаган жеринде туруп, каалаган жеринде эмес, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча светофордун жанында жана светофорго жакын чөйткөлүү жерлерден кызмат өтөгөнгө болот. Анан каалаган жеринде турбайт. Ал жерде төш белгисинен дагы камерасынан карап турабыз, рациясынан тунбай текшерүүчүлөр жана жетекчи тарабынын кайсы жерде жүргөндүгү GPS навигация менен машинасын текшерип турабыз. Ал эми жол кайгылуу кызматкерлеринин болсо, алардын бөлүнгөн кызматынын өзүнүн километри бар, ошол километр ичинде тынбай кайгылдап жүрөт. Бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Милициянын кайгылуу кызматынын бир аз функциясы биз 102 чакырууга барат. 102 чакыруу жарандар чакырганда Домбутадагы жашоочу Юго-Востокко чейин барган учурлар бар. Бул албетте мыйзам бузуу эмес, ошол чакырууга барып, себеби ал жердеги пост башка вызов менен кеткенде, бул ошонун ордуна барып кызмат өтөгөн учурлар да бар да. Ал ХБКдан бул жака келбеш керек деген неме жок. Ал 102 чалуу каерде болсо, ошол жерге жарандардын кызматын өтөш керек биздин кызматкерлер. Эгерде ушундай учур катталып калган болсочу, 102 кызматына сөзсүз кайрылыш керек. Ошол жерде туруп жаран 102 чалыш керек. 102ден ошол жаран, ошол кызматкерлердин турган посттугу жана мыйзамдуулугун борт номери менен айтып берет. Облуста мындай кырдаал. Ош облусунун аймагында булар эртең менен кызматкерлер дислокация боюнча, убакыт сааты боюнча ошол жерге бөлүнөт. Мисалы кайсы кызматкер, мисалы Ош Алай жолунун 20 чакырымдан 30 чакырым аралыгында дислокация бөлүнөт. Алар ошол жерде жылып кызмат өтөйт. 1 саат, 2 саат эртең менен, обедтен кийин. Если бул кызматкер ошол кызмат өтөгөн жерден башка постко жылган болсо, бул сөз түрдө өзүбүздүн дежурныйыбызга чалып, маалымдап айтып коет. Саламатсыздарбы дейт. Менин автоунаамдын мурунку ээсинин карызы бар болчу, аны ким төлөйт? Мурдагы айыптар жоюлуу дейт. Негизи мурдагы айыптар жоюлбойт да, туурабы? Автоунаа алган болсо, анын ээсиндеги айыппулдар ээсинин жеке пини аркылуу, айдоочу куәлүгү аркылуу айыппулдар төлөнөт. Ал мисалы үчүн
2000 сом ашканда, 3000 сом ашкандан кийин биздин кызматкер тарабынан текшерген учурда 38-беренең негизинде 3000 сомдон ашкан айып пулду унааларды айып короо коебуз. Ошентип ал ушул бул жараны айткан айдоочу ээси дагы бир күн айып короо түшкөндө төлөйт. Ага чейин дагы бардык эгер сот аткаруучуларга биз жөнөткөн болсок, сот аткаруучу тарабынан ал адамга төлөбөй жүргөндүгү үчүн чектөө киргизет. Ал мүлкүнө жана кыймылсыз мүлкүнө чектөө киргизет, иш аракеттерине дагы. Бизге аябай көп суроолор келип жатат, урматтуу көрөрмандар, аудио чалуулар дагы аябай көп келип жатат. Биз эфирдин башында дагы эскерткен болчук, азыр дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетели. Биз аудио чалууларга же жөн чалууларга тилекке каршы жооп бере албай калабыз. Биз жөн гана эгерде сиздердин суроо сунушуңуздар болсо, маселен ошол эле жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер кандай тартипте иштеп жатат, балким булардын кызматы сиздердин кулпуңузга толобу же толбойбу, жол кырсыктарына маселен эмне себептер болуп жатат, сиздин аймагыңызда маселен абал кандай, алар боюнча эгерде сиздердин сурооңуздар болсо, жөн гана WhatsApp номерибизге жазып калтырыңыздар дейли. Бизге аябай көп билдирүүлөр келип жатат. Анан окуп кой, сураныч дегендер дагы тилекке каршы көп болуп жатат. Анан аракет кылып жатабыз. Ар бириңиздердин баягы сиздердин сурооңуздар, сиздердин сунушуңуздар биз үчүн абдан маанилүү жана убакыттын болушунча, мүмкүнчүлүктүн жетишинче сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет жасап жатабыз. Жана бизде алдыда бир нече мүнөт эфир бар. Андыктан бардыңыздарды ошол SMS билдирүү гана жазып калтырсаңыздар деп эскерте кетели. Урматтуу маи кызматкерлер, эмне үчүн светофордун түбүндө жол кесилишине экинчи катарга коюп кетип калган автоунааларды жазалабай жатасыңар дейт. Биз Ош шаарында шаарда айрыкча бул маселе көп. Ош шаарында бул баягы Ош шаарынын менталитетине айланып калган да. Мен мындай жакшы бир привычка бар го, 1 мүнөт дегенчи. 1 мүнөткө коюп чыгайын дейт. Анан ошол учурда биз атайын белги койгонбуз. Белги коюп, анан атайын эвакуаторлор негизинде машиналарды алып кетип калабыз. Анан жарандар 1 мүнөткө кирип чыктым эле дейт. Негизи жол эрежеси боюнча 1 мүнөт эмес, 1 секундка да болбойт да. Экинчи катар себеби алдынан аркасынан келаткан автобус жана кичи автобус жана троллейбус өтө албай жол багытына, жол тыгынын алып келет, ошо негизи ошо алып келген. Жазалап атасыңарбы? Жаза бар, сөзсүз. Кандай тартипте жазаланып атат? Экинчи катарга койгончо 1000 сом айып пул жазылат. Укук бузуулар кодексинин негизинде. Урматтуу көрөрман, азыр уктуңуз, ошол экинчи катарга унаа койгондор 1000 сом айып пул төлөйт жана жазага тартылып жатат деп шаарда айтылды. Урматтуу көрөрмандар, биз кайрадан эфирге кайттык. Эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн жол кырсыктары, анын алдын алуу жагдайлары жана себептери боюнча түз эфир уюштурганбыз. Эфирде бизде шаар жана облус боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер келишкен. Анан бизге аябай көп суроолор, сунуштар келип жатат көрөрмандарыбыздан. Бизде алдыда бир нече мүнөт убакыт бар. Алардын ичинен маанилүү делген суроо сунуштарга кезек берип, жооп алып бергени аракет жасайлы. Анда эмесе биз кезектеги суроого токтололу. Саламатсыздарбы? Ошто Салиева көчөсүндө бир күндө 4 жолу жол кырсыгы болду. Ал жөнүндө ИИМ эч кандай чара көргөн жок. Мен да жаракат алдым. Ал айдоочуларга айып пул салуу керек. Катуу жаракат алдык дейт. Эгер жолуна кырсыктары катталган учурда өз ара келишип кетип калган учурлар бар. Андан сырткары эгер ушундай фактылар болгон болсо 102-ге чалып сөзсүз билдирүү керек. Билдирбесе ал арызы жок болсо чара көрүү кыйын болуп калат. Өз ара келишип кетип калганга биз бар чара көрө албайбыз. Алар негизи 102-ге кайрылбаса, негизи арыз жазбаса, анын негизинен тастоо кыйын го. Арыз жазуу керек сөзсүз. Кезектеги суроо, саламатсыздарбы? Ош Өзгөн жолундагы Куршап айылында биринчи светофор 20 күндөн бери иштебей жатат. Буга ким жоопту? Айтып коюңуздарчы дейт. Бул боюнча ошол жердеги бул светофор айыл өкмөткө тиешелүү болсо, эси айыл өкмөттүн кызматкерлери карайт. Или жол төлөө мекемеси болсо, ошол жол төлөө мекемеси карайт. Бул боюнча көзөмөлгө алабыз, иштетебиз муну светофорду Куршаптагы. Саламатсыздарбы дейт. Тоолуу жерде талаада гаилер түнкү саат 1-2-де дагы туруп тосот дейт. Алар эмне эс албайбы дейт. Негизи баягы сиздердин кызматтык учуруңуздар боюнча суроо келип жатат. Ким түшүндүрмө берип коет? Бул боюнча экинчи кезекте кызматкерлер сөз түрдө кечки 7-ден эртемек 6-га чейин кызмат өтөйт. Бул боюнча эс албайт. Ошол убактарда сөзсүз кызмат өтөп, көчөдө жол транспорт кырсыгын болтурбоо жана алдын алуу максатында жумуш алып барышат.
Жолдогу камералар иштейби? Бизде эмнеге жол эрежеси менен сактап айдабайт айдоочулар дейт. Көп суммада штраф салышы керекпи же жазаны катаалдаштыруу керекпи? Эмне үчүн баягы жол эрежеси дагы деле сакталбай келе жатат деген суроо. Бул камера боюнча менин жакшы жаңылыгым бар. Бүгүнкү учурда Бишкек шаарына ушул коопсуз шаар камералары боюнча биздин жетекчиликтин кызматкерлери жана ош шаарынын мэриянын кызматкерлери ата Бишкекке барып, жакын карада бул камералардын маселеси чечилет. Ушул Кудай буйрса, ушул жаңы жылга жакын же жаңы жылдан нары ушул камералар ош шаарында толук түрдө иштей баштайт. Эжеке саламатсызбы дейт. Мурдагы эски штрафтар 23 сентябрдан тарта жоюлду деп айтылды эле дейт. Ушул чынбы дейт? Мурунку айып пулдар боюнча. Алар боюнча тиешелүү мекемелер өзү расмий маалымат бергенден кийин айталы, ага чейин биз жоюлду деп айтпайбыз. Себеби жакында эле бир случай болду. Ремен такпайсызбы, айдоочу курун десек, ал атмен болуптур го деген. Элдерде мындай сүйкүмдүү сөз бар го, миш-миш деген ошондой сөз тарап кетет экен. Мады аймагы боюнча мадынын борбордук бөлүгүн карап койсоңуздар, бардак деп суранган биздин кезектеги көрөрманыбыз. Болду. Буну карайбыз, бул боюнча кызматкерлер бөлүнөт. Бул Мады айыл аймагындагы Ош Сартык автоунаа өтүүчү жолдо Мадынын сетиринде базар. Эгерде төш белгиси жана камерасы жок болгон майы кызматкери тосса болобу жана баш ийбей койсо эмне болот? Жок, ал жерде төш белгиси жок. Мисалы үчүн бул жак байкеникинде же меникинде төш белгиси жок. Жөнөкөй кызматкерлер да бар. Ал дегени атайын биздин жетекчиликтен, булардын жетекчи тарабынан кошумча күч каражат катары алынган кызматкерлер бар. То есть орус тилинен айтканда прикомандированный кызматкерлер. Ошо ГАИ кызматкерлерине, май кызматкерлерине жардам берип турган кызматкерлер бар. Алар ошонун төш белгиси жок экен деп токтогого кетип калып, айдоочу көлүгүнөн ажырап калбаш керек да алчы. Неподчинение деген меренеде ал лишение болуп кетиши мүмкүн. Андан көрө токтоп, кечиресиз, сиз кимсиз деп сурап таксыташ керек. Балким жардам сурап тоскон болушу мүмкүн да. Гаишниктер бекинип алып, капыстан чыга калып, тосуп калганы толтура дейт. Булардан акча тапчуу методу дейт. Бул бекинип алып тосуп калган методдор булдан бир 8 жыл мурда болгон го. Дем Ош шаарында бекинтип иштей албайт иш жеринде. Ош облусунда тим более. Облус боюнчачы? Бул боюнча азыр бекинип тосот деген нерсе жок. Мындай нерсе азыр ачык жолдун боюнда туруп, мисалы кечкиси менде автоунаанын мелкасы жандырып алып иштейт. Азыр бекинип тосуп иштеген кызматкерлер жок. Көбүнчө эми ошол сиздердин кызматыңыздар боюнча суроолор келип жатат. Жалаң эле ошол боюнча маселе да. Эми кезектегисин сиздерге окуп койсом, саламатсыздарбы шаардык инспекторлорго дейт, жумушка чыгаарда кийими тазабы, бут кийими тазабы, негизи санитардык жактан ар бир кызматкер текшерилеби дейт. Себеби чач өскөн, кийим кечеси үтүктөлбөгөн, сүйлөшкөндө орой мамиле кылгандар четтен кездешет дейт. Жумушка чыгыштан алдын саптык кароо жүргүзүлөт. Ал жерде ошол бут кийимден баштап өзүнүн формасы чачтарына чейин, ошол жада калса сакалдарына чейин текшерилет. Ал эми ошол эгер ошол кызматкер орой мамиле кылган болсо, ошол жерде төш белгисин уюлдук телефонго тартып, ошол мамилесин видеого тартып туруп келип арыз жазса, тартиптик жаза бергенге даярбыз. Мындай фактылар бар. Азыркы жетекчи тарабынын негизги талабы болуп, Ош шаарынын аймагында элдерге, жарандарга сылык мамиледе болуу жөнүндө кошумча сабактар, андан сырткары кошумча лекциялар өтүүдө. Себеби көп кайрылуулар болот. Эми кандай түшүнсө болот? Айдоочу машинада отурган учурда кызматкер көчөдө турат. Көчөдө турган учурда машиналар көп өткөндө катуу сүйлөгөн орой мамилеге туш келдик дейт. Негизи көчөдө турганда катуу сүйлөп тартышат да. Бирок андай фактылар бар, туура эле моюнга керек. ГАИ айдоочуну дейт, айдоочу качса кубалаганга артынан барганга укуктуу дейт. Эми бул кырдаалга байланыштуу болуш керек. Айдоочунун артынан барганга эгер тоскон учурда оор кылмыш кылып туруп, жолуна кырсыгын кылып качып кеткен болсо, сөзсүз түрдө кубалайбыз аны. Бирок причем преследованияда ал кубаладан эмес, артынан мисалы үчүн жакынкы постко беребиз. Западный Барсбек постко беребиз. Барсбек посттон кийин Актылек постко берип, анан кубалайт да, артынан даканса кубалабайт. Бул боюнча биз Ош облусунун аймагында болгон окуяны айтып коеюн. Бишкек Ош жолунда
бир автоунааны биздин ГАИнин кызматкерлери тоскон учурда токтобой кетип калат. Айнек терезеси караңлатылган, аркасынан көзөмөлдө барып, жана айдоочуларды машинасын кысып токтоткон учурда ошол автоунадан наркотик заты табылып, тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилген. Бул ар түрдүү себептер болуп калышы мүмкүн да. Бул качкан айдоочулар, может бир кылмышкер, может бир ошонун бир наркотик заттарын ташып жүргөн жарандар болуп калышы мүмкүн. Жөнөкөй айдоочу жөн качпайт. Дагы деле сиздердин ошол кызматтык укук жана жоопкерчилигиңиздер боюнча суроолор келип жатат. Жол эрежесин бузган айдоочуну ГАИ кызматкерлери уруп сокконго укугу барбы? Кимиңиздер? Негизинен Ош-шаарын аймагында мен жана айтып кеткендей төш камералары бар да, аны уруп сокконго эмес. Мыйзам негизинде эгер баш бербей кызматкерге асылып аткан болсо, мыйзамда прием самбо деген жери бар. Атайын колдорунун же кебирки жерлерин кайруу менен залал келтирбестен унага салуу ыкмалары бар. Ал мыйзам боюнча жазылган. Анан күч колдонуу деген ал башка мындай жөндөн уруп неме кылганга болбойт. Мыйзам боюнча ал туура келбейт. Ал эми атайын каражаттарды жана күч колдоонун өзүнүн тартиптери бар. Самир мырза, Фуркаттагы жол тыгыны качан жоюлат дейт? Фуркаттагы жол тыгын, бул жерде Фуркатта жол тыгын час пик маалда жана круговойдо автоунаалар магазинге токтогондо жана айткандай эле экинчи катарга коюп, биздин кыргыздарда 1 минут деп кирип кеткен учурлар болот. Ошол маалда тыгын пайда болот. Жөн маалда постоянно кызматкерлер иш өтөйт, тыгын болбойт. Номуру жок уна айдагандарга кандай чара көрүлөт дейт? Кимиңиздер жооп бересиздер? Мурда эгер мамлекеттик номери бар болуп туруп, аркасына салып алган болсо, ал мамлекеттик номер жайгаштыруу эрежелерин бузуу боюнча 1000 сом, ал эми такыр мамлекеттик номери бирөөсү же экөөсү жок болсо, ал 10 000 сом чара көрүлөт ага. Акча алышат дейт, ушундай СМС билдирүүлөр көп келип жатат. Урматтуу көрөрмандар, жана Кубанычбек мырза эфиринин жүрүшүндө айтты эле 102 кызматы. Эгерде ошол ГАИ кызматкерлери, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери, эгерде сизден чын эле акча, пара талап кылган болсо, жөнү жок дейли, анда сиздер ошол өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргонго укуктуусуздар жана ал кызматкер боюнча ошол жагдайды билдиргенге сиздердин мындайча айтканда укугуңуздар бар дейли. Ал үчүн 102 байланыш кызматы, ыкчам кызматы сиздердин кызматыңыздарда болот. Тагыраагы сиз кырдаал боюнча 102 кызматына расмий билдирип маалыматты айтсаңыз, анда мыйзамдын чегинде Ички иштер министрлиги тарабынан учур аныкталып, далилденип, иргелип, текшерилип, анда ал кызматкерге мыйзам чегинде жаза берилет, жоопкерчиликке тартылат дейли. Анан Базар Коргон, Жалал Абад, башка облустар боюнча да аябай көп суроолор келип жатат. Тилекке каршы биз бүгүн Ош шаары облусу боюнча маалыматтарга жооп берип жатабыз. Так. Саламатсыздарбы? Өзбекстандын жараны Кыргызстанда кыргыз номери менен номери машинада айдаса болот да, биз ишеним катысыз дейт. Кыргыз Республикасынын жана Ош шаарынын аймагында Өзбекстан Республикасынын жарандары азыркы учурда унаа айдап эле жүрөт. Негизи бирок ишеним кат алган андан да жакшы, себеби ошол унааны берген инсан дагы ишеним кат менен бергенмин. Андан аркы айдаган жоопкерчилигин өзү кылат дегенге мыйзамда болот да. Азыркы учурда мына аренда дегендер көбөйдү. Ошо аренда дегендерди азыр мына салык кызматы менен бир аз иш чараларыбыз бар. Мыйзамсыз аренда берип, ушул жарандар такси кызматын иштеп жүргөндөр да фактылар болуп атат да. Эгер ишеним кат менен берген учур болсо, эртең текшерүү же жолуна кырсыгы болсо, ишеним катты көрсөтүп, мен мындай жаранга бергенмин, ал жоопкерчиликти өзүнө алат дегенге жакшы болот. Саламатсыздарбы? Майилерде реформа болду деп сүйүнгөнбүз, бирок сырткы көрүнүшү өзгөрүп, ички маңызы ошол эле боюнча калыптыр дейт. Акча алган учурлар боюнча айтыптыр. Негизи ошол реформа, жанагы ротация кылуу маселеси чындап эле өз жыйынтыгын берип жатабы же ошол эле абалдабызбы? 2019-жылдын 3-декабрында Ош шаарында милициянын кайгылуу кызматы түзүлгөн. Түзүлгөн учурда 87% башка
жерден келген, башка чет жактарда жүргөн жана башка службаларда жүргөн кызматкерлер, ПМ кызмат, милиция кайгыл кызматына келген, ошол туристтик сотуна келген кызматкерлерди деле айтып кетейин. Чет өлкөдө чет тилинде сүйлөгөн, эркин сүйлөгөн, түрдүү жумуштарды кылып жүргөн кызматкерлер келип иштеген биздечи. Өз күчтөрү менен өтүп, чыныгы реформа менен келген. Азыркы учурда биз мына ачык толук эле айта алам. Куючу майыбызды берет, жада калса унабыздын дөңгөлөгүнө чейин, тетрадь ручкабызга чейин өкмөт берет. Мына кийип жүргөн формабызды ар 2 жылда жетпестен ар жыл алмаштырып берет. Ал кызматкер бул нерседен кийин айлыгы 50 миңге жакын кызматкер көчөдө акча албаш керек. Бул реформанын жыйынтыгы. Сабир мырза, сиз толуктап жыйынтыктап койсоңуз, бизде күтүп жатат. Реформа боюнча деле бизде Ош облусунун аймагында деле автоунааны азыркы учурда баардык кызматкерлер өздөрүнүн частный эмес, өздөрүнүн өкмөттүн автоунааларында жумушка чыгат. Жумушка чыккан учурда сөзсүз бензин, майлары, дөңгөлөктөрү сөзсүз түрдө алмаштырып кызматка даяр машиналар чыгат. Кезектеги суроо көрөрманыбыздан: саламатсыздарбы? Жол эрежесин бузган айдоочу штрафты ГАИ кызматкерине төлөп койсо болобу дейт. Мындайга жол бербеңиз деп айтабыз. Анткени сиз эгерде чындап эле жол эрежесин бузган болсоңуз, ал айыппулду бюджетке гана төлөп берүүгө укуктуусуз. Жана бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Сиздер менен коштошобуз. Биз бүгүн Ош шаарында, Ош облусунда жол кырсыктары, жол эрежесин сакталышы, айдоочулардын жолдо жүрүү эрежелери, маданияты, жүргүнчүлөрдүн маданияты боюнча сөз кылдык. Ошол эле учурда автоунаа тыгындары, анан юридикалык жактар, юридикалык маселелер боюнча бир канча суроолор келди. Аларга жооп берген аракет жасадык. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт ушу менен соңуна келип жатат. Эскерте кетели, бизде бүгүн кызматта Замирбек Бакыев, Ош облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери, ошондой эле Кубанычбек Камчыбеков, Ош шаардык кайгыл кызматынын басма сөз ага тескөөчүсү болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаев болдум. Кайрадан көрүшөбүз, аман болуңуздар.